Акыркы жылдары кыргызстандыктар телефон менен азыраак сүйлөшүп, интернетке өтө баштаганын Улуттук статистикалык комитет сайтында көрсөттү. Ал эми шаар тургундары телефонуна жана интернетке канча каражат коротушат, телефондордун баасы канча сом турат, алдыда чогуу сурап көрөлү. iPhone 11 Pro Max баасы болсо где-то 70 тегерегинде окулат. Булар жаңылары точно билбей экенбиз. Ал эми жумалыкпы, айлыкпы? Айлык. Ай сайын интернет тарифин колдонобуз. Айына 135 сом салам мен өзүм. О, оператор. О, операторна. Өтө блатной деле телефон колдонбойбуз. Note 9 Pro Mi. Интернетке 350 сом. Мен мындай сүйлөшкөнүм дагы связга. Интернетте бирдей эле колдоном дегендейчи. Интернет бүт эле YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Одноклассник, даже агенттерден бери барбыз. 15 миңби ушундай. Интернет бар. Жумасына саласызбы? Жок, жумасына эмес, бир айга эле. Канча сом? 225 сом. Ошка, Билайн, Жок, Мегакомда. Redmi Note 9. баасы? Баасы 13,5. Интернетиңиз жумалыкпы, айлыкпы, канча сом? Айына 200. Тариф болсо, бул жасалган тариф болчу өзүнчө. Таңчы сатылган. Айына канча 20 гигабайт берсе керек. Мен көп деле интернет колдонбойм да. Телефон менен кымбат деле эмес, 6,5 миң сом турат. Жумасына 125 сом салам. Интернетти көп эле колдоном, YouTube көрөбүз. WhatsApp менен сүйлөшкөн жагынан деле көп эле сүйлөшөбүз. 5-6 миң эле сомдук болсо керек, мен билбейм. Интернетке киресиз? Жок, кирбейм, мен андай түшүнбейм деле. Сүйлөшкөнгө колдоносуз, э? Сүйлөшкөнгө эле бирөөлөр мамиле кылып сүйлөшүп калсам, ошону гана түшүнөм. Айына Ошка деген немеси бар экен. Ошо Ошкасына 225 сом бир айга. Телефонум бар. Баасы орто эле эл катары. Анан мен аны кандай максатта, мисалы үчүн мен байланыш эле катары көтөрөм. Так интернетке кирбейм дегенде мындай эч нерсе өзүм деле кызыкпайм. Байланыш негизи жумушумдан байланам, үй бүлөм менен байланышам, ошо гана катары көтөрөм. Интернетке кириш үчүн пайдаланам, башкалар менен сүйлөшүш үчүн. Телефонуңуздун баасы канча? 18 миң. Эмне телефон? Samsung. Жумасына же айына интернетке канча акча салып турасыз? Айына 1200. Samsung, аны телефонду 5 жыл мурун алгам. Азыркы баасын билбейм. Мурун 20 миң сом алгам. Телефондун өзүнүн единица где-то ай сайын где-то 100 сомдой оройт го дейм. 2 симка бар да, где-то 100 сом оройт. Интернетте көбүнчө WhatsApp колдоном, анан интернетте колдоном көбүнчө. Сүйлөшкөндө деле колдоном, бирок азыраак колдоном сүйлөшкөндө. Мына ушундай достор, ал эми сиздердин көтөргөн телефонуңардын баасы канча, интернетке канча каражат коротосуңар жана телефон менен көп сүйлөшөсүңөрбү? Өзүңөрдүн ой пикириңерди, жоопторуңарды комментарийге жазгыла. Кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин.